Бүгүнкү күндөгү темабыз бука тандоо. Абердин ангус букаларын, таза кандуу букаларын кантип тандайбыз? Ошол жөнүндө мен сиздерге кыскараак айтып кетейин. Биринчи, абердин ангус букаларын тандоодон башта ошол кайсыл жерден сатып ала турган болсо, ошол плем чарбада ушулар жөнүндөгү плем карталар болуш керек, сөзсүз түрдө. Ошол плем карталар болгон жерде бунун таза кандуу экенин тастыктайт. Ал эми ошо менен биргеликте бир канча бунун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, таза кандуу абердин ангус букалары түсү кара болот, мүзү жок, мына көрүп атасыздар, баштары кичине, буттары кыска. Бул кыска буттар тоолуу шартта жүргөнгө өтө ыңгайлуу болот. Ошого байланыштуу бул биздин тоолуу шарттарга аябай жакшы түшөт. Анан бунун көрүнүшү баягы өзүбүздүн местный уйлардан түшкөн аргын торпокторго окшошуп кетет. Бирок ошол айырманы билиш керек. Бүгүнкү күндө көпчүлүк фермерлер сатып алып атат без плем карта. Ошол плем картасы жок сатып алган жерлерде бир нерсеге көңүл буруш керек. Сөзсүз түрдө булардын аргындашып калган буттары узунураак болот, сөөктөрү иңичкераак болот, анан баштары да жоонураак болот. Мисалы, азыр мына территорияда жүрөт, ушул торпок таза кандуу букадан түшкөн торпоктор ушуга эле окшош, айырмасы жок. Бирок ошону айырмасын үйрөнүш керек. Ал эми бул букаларды канча жашында алып келсе жакшы? Бул букаларды 10-11 айында алып келсе, ошо менен биргеликте 3 ай, 4 ай ошол жерде өзү фермер бакса, ошол жерге адаптация болот. Ошо менен биргеликте булар 14 айында урук алганга жарайт. 14 айлыкка чейин өзү колу менен кармаса, кичине арзаныраак түшөт букалардын баалары. Ал эми биздин негизги максат таза кандуу буканы алып келип, жергиликтүү уйларга аргындаштырып, ошол жерден аргын мүзөлөрүн алуу жолу менен породаны оңдоо болуп эсептелет. Урматтуу фермерлер, жергиликтүү шартты эсепке алып туруп, туура тоюттандыруу жөнүндө дагы кыскача маалымат берип кетсем, тоолуу шарттарда негизинен чөп менен токтолуп калып атат. Ошого байланыштуу атайын туура рацион түзүш керек. Атайын бир породадан экинчи породага өтүп атканда тоюттандыруу чоң мааниге ээ болуп калат. Ошондуктан алып келген биздин бүгүнкү букаларыбыз, ар бир фермердин сатып алган букалары туура тоюттандыруу жүргүзүлүш керек ошол жерде. Бул жерде өзүнүн керектүү нормадагы жемин жейиш керек. Негизинен бул жерде биз сунуштап кетебиз. Ошол жергиликтүү жерде кандай тоюттандырууга мүмкүнчүлүк болсо, ошону эсепке алып туруп, тоют бирдигин түзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Азыркы күндө комбикорм абдан зарыл. Сөзсүз түрдө комбикорм бериш керек. Ошол комбикормду бул букалардын весине карап, ошондой эле ошол жерде торпоктордун, уйлардын весине карап туруп, комбикорм менен тоюттандырыш керек. Чөптөн сырткары бул бир канча жеңилдик алып келет. Бүгүнкү күндө жемдин баасы менен чөптүн баасын салыштырганда 10 килограмм чөп салгандан көрө 3 килограмм комбикорм жем менен кармаган бир канча арзанчылыкка алып келет. Сатып алынган таза кандуу абердин ангус букалардан туура пайдалануу ыкмалары. Биздин бүгүнкү күндөгү максат таза кандуу буканы алып келип, жергиликтүү уй менен аргындаштырып туруп, ошол жерден төл алуу максат болуп атат. Ошол буканы кантип пайдаланабыз? Биринчи алып келгенден кийин ал 14 айга чейин ошол жерде кармалат, фермердин өзүндө. 14 айда жаз мезгилинде уйларга кошуп жайлоого чыгарат. Ошол жайлоо мезгилиндеги бир буканын нормасы бул 30 баш уй болот. Ошол 30 баш уйга бир бука жетишет. Эгерде ошол букадан дагы туура пайдаланам десе фермерлер, ошол жыл бою ошол букадан пайдаланышка мүмкүнчүлүк бар. Себеби жайлоо мезгилинде бир канча уйлар токтойт, анан кысыр калган уйлар болот, андан кийин жетилген жаш кунажындар болот. Ошондой эле сатып алган, базардан сатып алып келген уйлар болушу мүмкүн.
ошолордун баардыгын кыш, күз жана эрте жаз мезгилинде буга коюп ошол жерден аргындаштырып төл алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошондо бүгүнкү күндөгү практиканы алып карасак, бир баш бугадан бир жылда 60 башка чейин торпок түшкөнгө мүмкүнчүлүктөрдү көрдүк. Бул жерде дагы бир көңүл бура турган тема бул өз убагында вакцинация кылуу. Азыркы күндө ушул жаңы породага өтүп аткан мезгилде ошол вакциналарга абдан көңүл буруп, вакциналарды өз мезгилинде аткарыш керек. Бул жерде эмнеге көңүл буруш керек? Биринчи, ошол вакцинациялардын сайылуу мөөнөт, аралык мөөнөтүн эсепке алыш керек. Ал организм сөзсүз түрдө ошол вакцина алгандан кийин иммунитет кабыл алганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Бул дегени ошол жайлоого кеткенге чейин ошол вакциналарды сайып үлгүргөнгө жетишкенде эсептеш керек. Андан сырткары бул Аберна ангус породасындагы уйларды көбөйткөндө алар жайлоодо энелерин эмип жүрөт. Ошого байланыштуу алар семиз болот. Ошол эрте жаздаларды вакцина айрыкча кара санга сайганда алар 3 айга жетпеген болот. Ошондуктан жайлоо мезгилинде кара санга барып вакцина саюу бул июль айларында бул өтө зарыл нерсе, абдан зарыл нерсе. Ошол нерсени дагы уюштуруу бул бир топ кыйынчылыкка келет, жайлоого барып ошол нерсени сайыш, бирок ошол нерсени уюштуруп сайганга абдан маани бериш керек. Ошондой эле бир канча вакциналар бар, атайын өзү сайыла турган. Одон сырткары дагы бүгүнкү күндө пастереллез дегенди унутуп калышыптыр. Көбүрөөк ошол пастереллез бүгүнкү күндө көрүнүп атат, жайлоолордо пастереллез ооруп атат торпоктор. Ошо пастереллезду дагы сайганга мүмкүнчүлүк болуш керек, ошого көңүл буруш керек.